Урматтуу Мухаммедкалы Дүйшекевич, жазында сиз жаңы өкмөттүн курамын алып келгенде жалаң эле чапанын сүйрөгөн чалдардын өкмөтүн алып келдиңиз деп чатак салдым эле. Чалдардан өзүңүз чарчадыңызбы же чалдарыңыз чарчады, айтар бүгүн балдарды алып келген экенсиз, баракелде деп коеюн. Эмдигиде дагы бир социалдык коргоо министрлигине, маданият министрлигинин башына да ушуга окшогон, Чыңгызга окшогон жаш балдарды алып келет деп ишеним чоң. Анан алгачкы суроосу өзүңүзгө берейин да. 6 жыл иштеген Абдулдаев мырза эмне себептен кетти? Элчиликтеги коррупцияны себебинен кеттиби же башкача бир негиздер менен кеттиби? Эми ал Ерлан Бекешевичти биринчиден жанагы ар кандай коомдо талкуу болуп аткан маселелерде түрткү болду деп ойлойм. Бирок ал коррупцияга малынды деп айта албайм, себеби дегенде азыр териштирүү иштери жүрүп атат. Анын аягын чыгып өзүлөрү айтат болуш керек. Экинчи жагынан ал киши да ушул моралдык жагын карады. Ошол өзү дипломат катары, мамлекеттик кызматкер катары өзү иштеп жаткан министрликте ушундай ушак айыңдар болуп атса, экинчиден билесиздер, элчинин жанагындай айткан сөздөрү ошол тартипти көргөн мамлекеттик кызматкердин өзүнүн этикасын сактаган адам катары кетти деп ойлойм мен. Рахмат. Эми 6 жыл жакшы эле иштеди, тышкы саясатта дагы элчи катары дагы өзүн көрсөтө жакшы иштеди. Эрланга деле мен ойлойм, мамлекет башчысы тарабынан элчилик кызматтар сунуш кылынса керек деп. Экинчи сурооду жаңы министрге берейин да. Мына сиз өзүңүз элчи болуп иштеп көрдүңүз да. Биз мындан бир 2-3 ай мурун Азербайжанга бардык, бир топ депутаттар шайлоогочу. Ал жактан биз кыргыздын фасолун көрдүк да, бирок кыргыздын посолун көрбөдүк да. Элчилик болгон экен, кийин кемчилик болгон экен, ошол жерде бир эле жигит калыптыр. Өзү айдоочу, өзү шопур, өзү ыйгарым укуктуу адам да ошол экен, анын элчинде кызмат аткарат экен. Азербайжандын бизде элчилиги бар, ал жакта жок. Тажикстандын элчилиги бар экен, Тажиктан депутаттарын тосуп алды. Сиздин көз карашыңыз кандай? Азербайжанда элчилик керекпи, бизге кереги жокпу? Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Азербайжандагы бүгүнкү күнү биздин элчилигибиз иштейт. Ошол жакта дипломат иштейт. Буюрса жакын арада жаңы элчинин ордуна кызматкерди биз киргизебиз. Сөзсүз түрдө биздин элчилигибиз ошол жакта иштеши керек. Бул биздин жакын шериктешибиз Азербайжан. Чыңгыз энем, элчилик жок экен, элчинин өзүнүн кабинетте жок экен, машинеси бар экен, кара машинеси ташып жүрдү биз деп. Айлыгын билбейм, байлыгын деле билбейт экен, бирок ошону карап көрүңүз. Анан экинчи, сиз жөнүндө мындай көп маалыматтар чыгып атат да. Эми Иманалы Айдарбековду билбеген кыргыз жок болуш керек. Атактуу манаптын тукум экенин билебиз. Сиз ага небере болосузбу же жыйын болосузбу? Мен түшүндүм. Жооп бербей деле койсоңуз болот. Анан кийин сизге айтсам болот, эгер уруксат берсеңиз. Рахмат.